Депутат Бакыт Төрөбаев Нурлан Насип жана Асель Кадырбекованы кыздуу болушу менен куттуктады. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев ырчылар Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын кыздуу болушу менен куттуктады. Куттуктоо сөзүн депутат социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырды. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын ата-эне болушу менен куттуктайм. Өзүңөргө белгилүү болгондой, жакында ырчылар Нурлан Насип менен Асель Кадырбековалардын үй бүлөсү толукталып кыздуу болушту. Учурдан пайдаланып, аларды чын жүрөктөн куттуктап, кызынын өмүрү узак, ден соолугу бекем болушун каалайм. Бала бул жашоодогу ата-эненин таянычы жана келечекке болгон салымы болуп саналат. Балдардын төрөлүш көрсөткүчүнүн көбөйүшү өлкөдө демографиялык жагымдуу кырдаалдын жакшырышын жаратат. Статистикалык маалыматка ылайык 2019 жылдын алгачкы 3 айында Кыргызстанда 42 миңден ашуун ымыркай жарык дүйнөгө келген. Бир күндө орточо 200дөй бала төрөлөт. 90 жылдары орто эсеп менен аялдар 2 бала төрөсө, азыркы учурда бул 3 балага чейин көбөйдү. Албетте, бул көрсөткүч кубандырбай койбойт, анткени жаңы муун келечекти жаңыча көз карашта карап, өз салымын кошуп жатат. Бирок инфраструктуралык объектилердин жетишсиздиги өсүп жаткан элге жана жаштар үчүн жаңы жумуш орундарынын жоктугу демографиялык өсүүгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген куттуктоосун айтты. Ага кошумча, биз балдардын билимине абдан чоң маани беришибиз керек, анткени балдар бул өлкөнүн келечеги. Биз канчалык балдарга көбүрөөк салым кылсак, алардан ошончолук кайтарым көп болот деп кошумчалады. Ал эми ырчы Нурлан Насип да өзүнүн рахматын айтты. Булак Барометр кечи сайты. Мадумаровду каралоого каршыбыз. Москвадагы кыргызстандыктардын кайрылуусу. Москвадагы Али Акбаров, Осмоналы Уразметов жана Нурбек Кубанычбеков баш болгон мен макул эмесмин кыймылынын өкүлдөрү Адахан Мадумаровго карата атайлап каралоо жүрүп жатат деп кайрылуу жасады. Москвада убактылуу иштеп жүргөн кыргызстандыктар Адахан Мадумаровду Баткен окуясынан кийин колдобой калдык деген жасалма колдорду коюп, уюштурулган каралоону четке кагышат. Алар Мадумаровду 100 миңдеген сырттагы мекендештер колдой турганын, мен макул эмесмин кыймылына топтолгон 300 миңге жакын кол менен далилдеп бере алабыз дешет. Мындай каралоого ишенбөөгө чакырабыз. Байма-бай Мадумаровдун көтөргөн маселелери туура, калыс кеп гана болуп калбастан, андан чыгуу жолдорун президенттин маңдайына барып, жалпы мыйзамсыз аракеттерди токтоткула деп айтып жүрөт. Мекендештерге эртеңки келечекке үмүт берип, дем берип жаткандыгы үчүн биз колдойбуз. Жана да мындан кийин да катарыбыз көбөйсө көбөйөт, кемибей турганын айтып кайрылабыз. Адахан Мадумаровду каралаган кызыктар тараптардын калп эле уюштуруп каралаган каралоосуна ишенбөөгө чакырабыз деп жазылат кайрылууда. Эскерте кетсек, өткөн аптада Москвадагы кыргызстандыктар Баткендеги чек ара маселеси боюнча жана Атамбаевке кошулууга даярмын деген Мадумаровду айыптап, мындан ары аны колдобойбуз деген билдирүүнү соц тармактарга таратышкан. Ага чейин интернетке 2009 жылы Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы талаш 275 метр жерди тажик тараптыкы деп таанып, кол коюлган протоколдун көчүрмөсү тараган. Булак Калыс медиа. Жогорку соттун судьялары 50 миң сом айлык алат. Райондук жана областтык соттор 25 миңден 35 миңге чейин айлык алат. Бул тууралуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушкан учурда Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева билдирди. Анын айтымында Жогорку соттун судьяларына 45 миң сомдон 50 миң сомго чейин айлык берилет. Казакстанда судьялардын айлык акысы жогору, өлкөсү да бай. Биз алар үчүн кубанычтабыз. Аймактардагы соттор менен жолугушкан учурда алар айлык акыбызды жогорулатып берүүбүздү сурашат. Алар өздөрүнүн айлыгы статустарына дал келбей жатканын айтышат. Акыркы жолу алардын айлыгы 2013 жылы көтөрүлгөн. Сот системасын каржылоо жогорулап жатат жана соттор ишенимди актап жакшы иштеши керек. Ошондой болгон кезде анан айлык жогорулайт деп айтты Гүлбара Калиева. Булак Барометр. Кулматов аялына деген сагынычын жашыра алган жок. Интернетте Бишкектин экс-мэрлеринин соттук отурумундагы видео тарап, коомчулуктун көңүлүн бурду. Булак Гаваритова.
Зилалиев Атамбаевке каршы көрсөтмө берсе, мени УКМКнын тергөө абагынан чыгарууну убадалашты. Мурунку вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев кайрылуу жасап, эгер мен Алмазбек Атамбаевке каршы көрсөтмө берсе, мени УКМКнын тергөө абагынан чыгарууну убадалашты деди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Зилалиев акыркы 4 айдын ичинде ал бир дагы жолу суракка чакырылган эмес. Жакында УКМКнын кызматкери мени чакырып, экс-президент Алмазбек Атамбаевке каршы көрсөтмө берүүнү сунуштады. Алардын максаты ушул экен. Мага карата башаламадык, эмне себептен уюштурулганы түшүнүктүү болду. Мени сындырып, Алмазбек Атамбаевке каршы кызматташууну каалашкан деп жазылат кайрылууда. Мага Кытай компаниясынан кайсы бир лицензия маселесин чечип берүү үчүн Икрам Милмиянов аркылуу Алмазбек Атамбаевке $1 миллион бердим деген көрсөтмө берүү тууралуу сунуш түштү. Мен аны аткарсам күбө катары суралып, УКМКнын тергөө абагынан бошотуларымды убадалашты. Эми мага карата козголгон кылмыш иши адилеттүү чечилерине үмүт жок. Жеп жана башка кылмыш иштери боюнча Алмазбек Атамбаевдин оозун жабуу колунан келген жок. Ошондуктан мен аркылуу бул ишти жасагысы келип жатат. Мына коррупция менен күрөштүн баары деп жазган Дүйшөнбек Зилалиев. Эске салсак, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2018 жылдын 8 декабрында мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевди камакка алган. Ага башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 308 беренеси мыйзамсыз баюу боюнча кылмыш иши козголгон. Булак Гаваритова. Ырчы Айнура Салахиддинова үй бүлөсү менен чоң той берди. Ырчы Айнура Салахиддинова жолдошу Санжар Назаров менен 2 уул 1 кызды тарбиялап келет. Түгөйлөр кече 1 апрель күнү шаарыбыздын тойканаларынын биринде балдарына арнап чоң той өткөрүштү. Бул тууралуу Ырчынын жакындары билдиришти. Маалыматка ылайык, Ырчы уулдары Дари менен Бакханга сүннөт той, кызы Айкенага тушоо той жана үй той өткөрүштү. Тойго Ырчынын сахналаш достору жана жолдошунун жакындары, жалпы туугандары чакырылды. Көпчүлүк түгөйлөргө жакшы тилектерин жазып калтырышууда. Эске салсак, Айнура Салахиддинова 2018 жылдын 1 апрелинде көз жарып, Айкена аттуу кызды болгон. Бул тууралуу Ырчы өзүнүн баракчасынан да 1 апрель Айкена кызым бүгүн 1 жашка толду. Кудайга шүгүр. Алтын кызым өмүрлүү, ыймандуу, акылдуу кыздардан болуп чоңойсун. Бүгүн бизде той деп билдирген. Булак Барометр KG. Текебаев менен Жапаровдун тарапташтары митингге бирге чыгышат. Атамбаевдин тушунда саясий куугунтук таап камакка алынган Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров эл ишенимин арткан азыркы бийликтин тушунда деле абакта калып, адилеттик таппай турганына көптөрдүн ичи чыкпай жатканы белгилүү. Көп убакытка чейин коомдо бийликке жакшы эле үмүт болуп, ал турсун бийликти оңду солду мактап да жибергендер көп болгон. Сыяга акыркы үмүттөр суу септи окшойт. Эки лидердин тарапташтары биригип 23 апрелде митингге чыкмай болушту. Бул тууралуу Мекенчил партиясынын тең турагы Мелис Аспеков айтып чыкты. Аспеков Садыр Жапаровдун тарапташы катары көптөн бери белгилүү. Жакын арада Бабанов учуп келем деп жатат. Атамбаев болсо оппозицияга кирди. Ага жаңы душмандын эмне кереги бар? Көптөгөн саясий камактагыларды быйыл абактан бошотту. Бирок электораты көп, күчтүү инсандарды бошотпой жатат. Бийлик алардан коркуп жатат, дейт Мелис Аспеков. Буга чейин Текебаевдин колдоочуларынын көч башы болгон Болотчер Текебаевга адилеттик чечимдер бийлик тараптан болбосо митингге чыгышаарын айткан болчу. Булак Факты KG. Ошто жансыз денеси табылган адам Москвага кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан. Ош шаарындагы Кулатов Кичи районунда номер 11 көп кабаттуу үйдүн жанынан жансыз денеси табылган эркек кишинин өздүгү аныкталды. Бул тууралуу маалыматта Ош облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Аталган эркек киши Бишкек шаарынын 1980-жылы туулган тургуну Керим экени аныкталды. Анын инисинин айтымында ал 3 жыл мурда Москва шаарына иштегени кетип дайынсыз жоголгон. Кандай себептер менен Ош шаарына келип калганы, ал жакта эмне жумуш кылып, кимдер менен жашап жүргөнү белгисиз. Каза болгон кишинин сөөгүн кече 1 апрель күнү иниси алып кеткен. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүргүзүлүп, өлүмдүн себептери аныкталып жатат. Буга чейин 23 март күнү Ош шаарындагы Кулатов Кичи районунда номер 11 көп кабаттуу үйдүн жанынан Азият түспөлүндөгү 40-45 жаштар чамасындагы белгисиз адамдын жансыз денеси табылган. Сулайман Тоо аймактык милиция бөлүмүнө Ош шаарынын тургуну Кулатов Кичи районундагы көп кабаттуу үйдүн жанында белгисиз эркек киши жаткандыгын билдирген. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барышып, жашы 40-45 чамасындагы кишинин денесинде оор жаракаты жоктугун аныкташкан. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери башталган. Булак Турмуш KG.
Путинге тартууланган тулпарлардын баяны 28 мартта Россия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын аягында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кесиптешине ат мингизип тайган ээрчиттирди. Эзелтеден кыргыздын салтында мартабалуу конокторго гана ушундай аргымак тартуулап, кадырлап сыйлаган. Ырасын айтканда Путиндин бул жолку сапары өзгөчө болду. Ал Россияда бийликке алгач келген убактысынан бери карай Кыргызстанга биринчи ирет мамлекеттик сапар менен келди. Демек бул сапар тарыхый сапар болуп калды. Андыктан дүйнөлүк деңгээлдеги лидерге стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Россиянын президентине ат мингизүү жакшы жөрөлгө болду. Эми ушул ат тууралуу кызыктуу фактыны айта кетели. Мындан 2 жылдан ашыгыраак убакыт мурун Владимир Путин Кыргызстанга сапар менен келгенде, ал кездеги мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да ат мингизген болчу. Көрсө ал жөн гана базардан $1,500 сатылып алынган ат болчу экен. Андан калса документи да болбоптур. Ошондо документи жок атты Путин өлкөдөн кантип чыгарып кете алат эле? Жыйынтыгында ат Кыргызстанда калтырылган. Ал эми 28 мартта президент Сооронбай Жээнбеков мингизген ат өзгөчө асыл тукумдуу тулпар болуп, анан дагы документи да даяр болгон. Мындай белек албетте Путинди кубандырган жана ал асыл тукум тулпарды өзү менен кошо ала кетти. Биз муну менен белек берүүнүн да жөрөлгөсүн туура жасоо керек дегенде айткыбыз келди. Булак Мантыш. Максат Чегирткеев: Фарид Ниязовдун үстүнөн арыз жазганым чын. 2019-жылдын 19 март күнү интернет порталында апрель окуясынын баатыры Айкөл Алатоо жаштар коомдук бирикмесинин мүчөсү Максат Чегирткеевдин интервьюсу жарыяланган. Ал 2010-жылдын 6-7 апрелинде каза тапкандардын жана жабыркагандардын үй бүлөсүн социалдык жактан коргоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Фарид Ниязов кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланганын айткан. Максат Чегирткеев Назар Ньюс KG маалымат агенттигине интервью бергенден кийин Кыргыз Республикасынын ИИМдин тергөө кызматына кайрылган. Жазылган арыздын негизинде Фарид Ниязовго укук коргоо түзүмө жаран Максат Чегирткеевдин арызы калыс иликтене тургандыгын коомчулукка маалымдаган. Арадан көп өтпөй КСДПчы Фарид Ниязов ИИМге ачык кат жазып, бул көрүнүштө саясий буйрутма деп билдирген. Ага жооп катары ИИМ Фарид Ниязовго карата ИИМ тарабынан саясий куугунтук тууралуу сөздө болушу мүмкүн эместигин расмий билдирген. Максат Чегирткеевге саясий буйрутма болгонбу деген суроо менен кайра-кайра кепке тарттык. Мага саясий буйрутма болгон эмес, чын эле 7 апрелден кийин оор акыбалда болдум, деди Максат Чегирткеев. Булак Назар Ньюс KG. Мен Чегирткеев Максат Тоодорбаевич, ушу 2010-жылы 7 апрелде оор жаракат алгам. Ошол өткөн айда ошо Назар Ньюс деген маалыматтык агенттигине интервью бергем. Бергеним себеби ошол 2017 жылы мен Минздравда счетунда акча бар болчу. Мурун бөлүнгөн. Биринчи ошо Кытайга барып дарыланып келген убакта. Анан ошондон калган, кайра дарыланып келесиң деп айтышкан. Анан ошол акчага консулиум өткөнбүз врачтар. Ошо консулиум негизинде Соч шаарына дарыланууга алар корутунду чыгарып берген. Анан ошол комиссияга Минздрав сунуш киргизген, ушу жаран муктаж деп. Анан ошо сунушту четке кагып, ошо консилиумду жокко чыгарып, анан ошо Минздравдагы счетундагы акчаны кайтарып алып коюшкан. Ошо мен анткени ошол кезде аябай ооруп жүргөм. Анан ошондон кескин начарлап, көп оорудум. Аябай ооруп, төмөндөп эмеледим. Анан бул ошо интервью бергенден эле Ички иштер министрлигиме өзүм кайрылгам. Анткени эмне дегенде мен экинчи группада инвалидмин. Дарыланганга муктаж болчумун. Ал жерде мен өзүм эле эметкен жокмун. Мен ошо ден соолугумдун айынан ошо врачтарга кайрылып, анан врачтар ошо консилиум жасап беришкен. Ошо мен ошо арыз жазганымда ошо мамлекеттик ошо 2017 жылдагы ошол убактагы мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Фарид Ниязовго ошого арызданып жазгам. Эмнеге дегенде менин ошо акыбалымды ошол көрүп туруп, анан ошо калыс чечилген эмес. Мен чындыгында оорукчан адам болчумун. Ошону тастыктаган документтер бар болчу.